Барыңыздарга салам, кымбаттуу достор. Бүгүн биз сизге Бишкекте болгон окуялар жөнүндө айтып беребиз. Сиздер менен Айжамал Мангелди жана Түстүү Тасма берүүсү. Кыргызстанда биринчи жолу Орус кинофестивали өттү. Кыргызстандык көрүүчүлөр орусиялык акыркы 2 жылдагы популярдуу 5 тасманы кенен экрандан бекер көрүштү. Көрсөтүү Бишкектеги Ала Тоо кинотеатрында өттү. Пандемиядан кийин Кыргызстан Орус кинофестивали Russian Film Festival оффлайнда өткөрүлгөн биринчи өлкө болду. 8 октябрдан 10 октябрга чейин Ала Тоо кинотеатрында көрөрмандар менен жеке жолугушуу өзгөчө нерсе деп кинорежиссерлор белишет. Знаете, мы тоже немножко Биз да оффлайндан бир аз жатыркап калганбыз. Бирок ушундай жолугушуулар абдан сонун. Мен кинотеатрды эч нерсеге алмаштыра албайт деп ишенем. Албетте, биз онлайн жагын өнүктүрүүнү пландап жатабыз. Дүйнө өзгөрдү жана андан эч кандай кете албайбыз. Бирок кинодо өзгөчө сыйкыр бар. Ошондуктан биз бул кинотеатрда жүргөнүбүз абдан сонун. Пропитано любовью к кино. Ачылышы абдан эмоционалдуу болду. Россиялык коноктор жакшы маанайда болушту. Кыргыз көрүүчүлөрү сүйүнүп отурушту. Киноленталар 5 тасманы алып келишти. Бул кассанын топтору жана фестивалдын фавориттери. Мен чакырууну кубаныч менен кабыл алдым. Жана жумуш күнүнөн кийин кинотеатрга жөнөдүм. Жашырбайм, маанайым абдан жакшы. Анткени биздин кесиптештер алыскы Москвадан келишип, жакшы тасмаларды алып келишти. Анткени биздин тасма эл аралык. Наше кино, оно же интернациональное. Ар кандай аудиторияга багытталган акыркы 2 жылдагы жаркыраган орус тасмалары Бишкектин чоң экранында эмне көрсөтүлдү? Кинотасмаларга өтөлү. Биринчиси Netflix платформасында Чумной доктор блокбастери. Ушул эле аталыштагы комикстерге негизделген супер баатыр тасма. Санкт-Петербургдагы идеалдуу полиция кызматкери менен Игорь Громовдун чума дарыгери деген бет капчан адам менен болгон тиреши тууралуу тасма. Тасма июлдун аягында Netflixтеги көрүүлөрдүн лидери болду. Экинчи тасма окмуштуудай фантастикалык Конек-горбунок. Россияда премьера күнү ал касса боюнча биринчи орунду алды. Это фильм. Бул Ершовтун жомогунун негизинде тартылган тасма. Бул тасманын постмодернизмсиз жана модернизмге шилтемеси жок адаптациясы. Постмодернизма и каких-то отсылов в современности. Ковид болезнь тяжелая и ковид оорусу олуттуу жана ал ооруга чалдыккан адамдарга эле эмес, бул адамдар иштеген бардык аймактарга да таасирин тийгизет. Башкача айтканда, кинотеатр кээ бир ковиддик синдромдор менен кыйынчылык менен чыгып атат. Мен Бишкекке биринчи жолу келдим. Анын үстүнө мен 1,5 жылдын ичинде Россиянын чегинен биринчи жолу чыктым. Кызыктай сезимдер болду. Эл аралык аэропорт, 4 саат уктабай, башка өлкөгө учуу деген эмне экенин эбак эле унутуп турмун. Странные чувства, я уже забыл, как это происходит, что это такое международные аэропорты, перелет, что такое 4 часа, что такое почти ночь без сна, потому что ранний рейс. Родные, кыял жөнүндө ар кандай сыноолордон өтүп жаткан үй бүлөлүк мамилелер тууралуу тасма. Кино роуд-муви. Роуд-муви киносу бул үй бүлөлүк комедия. Роуд кино жанрынын өзү Россияда анчалык кеңири ачылган эмес. Биз кызыктуу долбоорду түздүк. Керемет актерлор Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Сергей Шнуров жана Семен Трускиневдун катышуусу менен Туугандар тасмасы. Үй бүлө жана туугандар биримдиги тууралуу тасма. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн кемчиликтерине карабастан, сиз биригип бир жан экениңизди унутпашыңыз керек. Про семейную сплоченность, про то, как, невзирая на недостатки каждого члена семьи, нужно не забывать о том, что вы все-таки единое существо, единое, собственно, целое. Фестивалды Пальма тасмасы ачты. Бул драма ээси менен ажырашууга аргасыз болгон Пальма аттуу овчарка жөнүндө. Анын ээси чет өлкөгө учат, ал эми итти рейске алышпайт.
скорее марш белому бийиму. Бизде өзгөчө ушул тасма шыктандырды. Негизи менин досум бул тасманын режиссеру. Биз чогуу мектепте окуучубуз, Саша Домогаров младший. Ал мага Фейсбукта «Комсомольская правданын» мыкты журналист Юрий Ростун макаласын жөнөтүп, бул тасманы тартууну сунуштады. Кийинчерээк Марс Медиа компаниясы менен бирге биз аны бирге ишке ашырдык. И уже потом вместе с компанией Марс Медиа мы вместе это реализовали. Сценарий россиялык аэропорт Внуковада болгон окуя боюнча жазылган. Ну, я видела уже. Ооба, мен буга чейин бул трейлерди көргөм. Мен ушул сыяктуу окуяларды жакшы көрөм. Көрүү мен үчүн абдан кызыктуу. Илайт болушум керек. Мне кажется, я однозначно буду плакать. Надеюсь, что не. Көрүүчүлөрүбүз күлөт деп үмүттөнөм. Сизге кызыктуу жана кичине капалуу болуу үчүн тасманы тартууга аракет кылдык. Фестивалдын акыркы күнүндө Кита бой тасмасы коюлду. Маектештен кызга ашык болуп, ага АКШга барууну чечкен өспүрүм жөнүндө режиссердун дебюттук тасмасы. Баса, тасма 2020-жылы Венеция кинофестивалынын программаларынын биринде эң мыкты деп аталган. Кинофестивалда көрсөтүлгөн бардык тасмалар кыргызча субтитр менен көрсөтүлдү. Фестивалды жылдык иш-чарага айландырууну пландаштырылып жатат. Биз ошондой болот деп үмүттөнөбүз. Ал эми фестивалга катышпай калсаңыз, капаланбаңыз. Анткени биз жашооңузда жок дегенде бир жолу көрүүгө татыктуу 10 тасманы даярдадык. Бул киношедеврлерди телевизор аркылуу көрө аласыздар. Биз сизге 10 шедеврди сунуштайбыз. Аларды көргөндөн кийин кино искусствосын жакшыраак түшүнөсүз. Вкусту өнүктүрүү үчүн дүйнөлүк кинонун 10 шедеври. «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. Журналист Марчелло байкоочу жана жашоонун бардык эпизоддорунун катышуучусу. 50-жылдардын аягындагы Италия. Аялдар бири-биринен өтөт. Бирок башкы каармандын жүрөгүн ээлешпейт. Сексуалдуулуктун символу болгон америкалык кино жылдызы Сильвия да аны толкундатпайт. Малыш Чарли Чаплин. Кичинекей бала төрөлгөндөн кийин энеси таштап кеткен баланын окуясы. Ар кандай окуялардан кийин баланы кээде киши табат. Өз билимин ага үйрөткөн байкуш Чарли. «Унесённые ветром» Виктор Флеминг. Жарандык согуштун катуу шамалы түштүктөгү Скарлетт Охаранын бейкапар жаштыгын бир көз ирмемде алып кетет. Ал кезде кадимки шаарлардын ызычуусу үйүнүн четиндеги кананаттын дүбүртү менен алмашат. Жаш кыз келиндер кыйраган жерде жаңы турмуш үчүн күрөшүүгө аргасыз болушат. Сыноолор жана кыйынчылыктар идеалдарды кайра карап чыгууга, өзүңүздү таап, чыныгы сүйүүңүздү тапканга мүмкүнчүлүк берет. Великая иллюзия Жан Ренуар. Биринчи дүйнөлүк согушта француз Маршали жана Балиенин учкучтарынын учагы немис Альс фон Ральфенштейн тарабынан атып түшүрүлөт. Экөө тең аман калып туткундардын лагерине түшүшөт. Жаңы келгендер бир нече британ офицерлери менен биригишип, качуу үчүн туннелдин үстүндө чогуу иштешет. Гражданин Кейн. Гезит магнат Чарльз Фостер Кейн чоң мүлкүндө каза болду. Акыркы сөзү Роуз Бас болот. Кейндин өлүмү коомдо катуу реакцияларды жаратып, анын чындыгында ким болгондугун билүү үчүн журналисттердин тобу иштей башташат. Өйдө ылдыйга толгон узак өмүрүндө эмнелерди баштан өткөрдү жана Роуз Бат деген эмнени билдирет. Это замечательная жизнь Фрэнк Капра. Фрэнк Капранын классикалык тасмасы кредиттик компаниянын ээси Джордж Дейл Дин Американын Ботфорд Фолл ойдон чыгарылган шаарчасындагы окуясын баяндайт. Чынчыл, тоорукер, мээримдүү күйөө жана ата башына түшкөн кыйынчылыктан депрессияга түшүп, өзүн өзү өлтүрүүнү ойлогон. Бирок бул анчалык жөнөкөй эмес. Асман ошол кездеги жалгыз эркин периште болгон Кларенсти аны куткарууга жөнөтөт. Похитители велосипедов Виктория де Сика. Согуштан кийинки Рим көптөн бери бош турган Антонио Рекинин кубанычы коюна батпай турган учуру. Ал жумуш табат. Бирок биринчи иш күнү эле анын шайтан арабасы уурдалып кетет. Ансыз иш жүрбөгөндүктөн ал кичинекей уулу Бруно менен бирге үй бүлөсүнүн жашоосу үчүн чоң шаардан уурдалган шайтан арабаны табууга аракет кылат.
Летят журавли. Михаил Колотозов. Хайла Колотозовтың тасмасында тагдырларын, аяусыз согуш басып алган адамдардын окуясы укмуштууда эмоционалдык күч менен чагыштырылат. Бул сыноого ар кимиси ар намыс менен туруштук бере алган жок. Тасманын борборунда 2 ашыктын трагедиялуу окуясы турат. Психо Альфред Хичкок. Кыз ажырашкан эркек менен болгон мамилесине ыраазы эмес. Ал жумушта ири суммадагы акчаны уурдап, шаардан шашылып качат. Түнөгөн мотелинде жаш ээси менен беттешүүгө туура келет. 8,5. Федерико Феллини. Федерико Феллининин тасмасы режиссердун виртуоздугунун жана поэзиясынын парафразасы. Кризис, изденүү, фантазия, туюк, интеллектуалдык климат жана албетте каармандык курчап турган аялдардын көптүгү. Анын иллюзиялуу гареми. Анда баардыгы аны жакшы көрөт. Идиллия козголоң менен аралашканда камчы менен басуу керек болот. Борбор каалабызда дагы бир кызыктуу иш-чара өттү. Digital Fest бардык прогрессивдүү адамдар үчүн Кыргызстанда эшигин 10-чу жолу ачкан платформа. Кийинки видеодо бул иш-чара кандай өткөнүн көрө аласыздар. Формат өзгөрүп жатат. Биз өзгөрүп жатабыз. Эл аралык маркетинг фестивалынын жаңы форматы Digital Fest 2021. Уюштуруучулар бул иш-чараны ушинтип жарыялашты. Фестиваль биринчи эмес. Идея возникла очень просто. Идея абдан жөнөкөй пайда болду. 2009-жылы мен орус, батыш, украиналык конференцияларга активдүү катышкам. Эмне үчүн бизде мындай иш-чаралар жок? Эмне үчүн жакшы спикерлер жок деп ойлондум. Мен муну өзүбүздүн командабыз менен Edu маркетинг компаниясы менен жасоону чечтим. Биринчи иш-чарада 100гө чейин адам болду. Орусиядан спикерлер келе башташты. Mail.ru, Одноклассники, ВКонтакте, Google, Яндекс, Facebook көп компаниялар келип кетишкен. Mail.ru, Одноклассники, ВКонтакте, Google, Яндекс, Facebook у нас был очень много компаний. Ошол жылдын 1-октябрында масштабдуу иш-чара өттү. Платформа кызыктуу жана жаңы. Жаңы ЦУМдун 4-кабатында жаңы Open Space ангар ачылды. Digital жана маркетинг, SMM жана IT темасы менен байланышкандардын баары катышышты. Булар жаңы технологиялар жөнүндө баардыгын билгендер. Айтмакчы, фестивалга чейинки бир жумада Digital темага арналган. Бизде IT адистеринин ушундай бейрасмий курултай өтүп жатат. Кыргызстанда Digital жумалыгы өтүп жатат. Бир күн мурун балдар форуму болгон. Бул жума абдан жакшы өттү. Көптөгөн чет элдик меймандар болду. Казакстандан жана алыскы чет өлкөлөрдөн жана жакынкы өлкөлөрдөн келишти. Сессиялар абдан кызыктуу болду. Мен үчүн пайдалуу жана кызыктуу. Из ближнего наши гости очень интересные были сессии. Мне на самом деле самому очень интересно. Иш-чара эртең мененки саат 9-да башталды. Катышуучулар интернет мейкиндигинин лидерлеринин ийгиликтин сырларын үйрөнүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүккө ээ болушту. Чет өлкөлүк меймандар да болушту. В этом году сложность заключается в основном в том, что быйыл спикерлердин келиши кыйын болду. именно приехать. Биринчиден, алар коопсуздук үчүн бошотулган эмес. Во-вторых, экинчиден, баарында командировкага баруу мүмкүнчүлүгү жок. Менде меймандос өнөктөштөр жана жаңы технологияларга абдан кызыккан жылуу адамдар эсимде калды. Очень интересуется новыми технологиями. Иш-чара маркетологдор гана үчүн эмес, интернет менен иштеген баардык адамдар үчүн пайдалуу болду. Яратуучулар, дизайнерлер, жетекчилер, директорлор, ишкерлер, журналисттер жана фрилансерлер көптөр өздөрүн да көрсөтүү үчүн келишкен. Анткени компаниялар баалуу кызматкерлерди жумушка чакырышы мүмкүн. Мы очень давно работаем. Биз Айбек Күрүнкеев менен көптөн бери иштешип кызматташып келебиз. Биз көптөгөн биргелешкен иш-чараларды өткөрөбүз. Бул жолу да демөөрчү катары катышып жатабыз. Ошондуктан биз бул жерден көптөгөн таланттуу, потенциалдуу кардарларды, балким компанияда биз менен иштешүүнү каалаган кызматкерлерди табабыз деп үмүттөнөбүз. Биз ар дайым ачыкпыз, кызматташууга кубанычтабыз. Ошондуктан биз бул жердебиз. Всегда открыты, рады к сотрудничеству. Поэтому мы здесь. приведу
несколько результатов, которые мы достигли. Бул жерде диджитал жумалыктын жыйынтыгы боюнча жетишилген айрым натыйжалар жөнүндө айтып берейин. Биздин жогорку технологиялык парк Грузия сыяктуу аймактар менен кызматташуу боюнча меморандумга кол койду. Бул жалпысынан өнүгүүгө жана маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө стартап долбоорлорго колдоо көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Андыктан биздин жергиликтүү компаниялар өз продукцияларын жана кызматтарын экспорттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Экинчи багыт боюнча айта кетсек, Казакстан Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анын алкагында маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө студенттерди алмашуу программасын ишке киргизүүнү макулдаштык. Информационно-коммуникационных технологий, цифровых технологий. Биздин чоң максатыбыз кызматташуунун аркасында дүйнөнүн жаңы санариптик картасында Кыргызстандын өз ордун табуусу. Ушундай амбициялуу максаттар менен биз бир нече жылдан бери ушундай иш-чараларды өткөрүп келебиз. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ыр коюп беребиз. Сизге бул ыр жагып, анын позитивдүү энергиясын сезип, күч-кубат аласыз деп үмүттөнөбүз. Кылыктарың эми жарабайт, абру жилеттери килетат катыра батырагайт. Жамана жакшынак, тышыра катканың ачылат. Намысы жет, сегизи кескин теско тес. Кимекене деп ары жогу, ары бары. Бабыр айткан өгү барда, өзөгү барда, өнөгү жок. Кимекен шерик, мына бул эки жан достай. Ой, ары чыйна, ой, аягымды чыйна. Тикенектер келе табы, тил озумду чыйна. Тигил өкө келе табы. Да бары берсин байт, адилетчиликтери килатат барна айт. Атына заты бар хайп эмес, татыкларын биз билебиз. Демек токток жемек, өзүң жүргөн турганың андай биз. Кимекене деп ары жогу, ары бары. Бабыр айткан өгү барда, өзөгү жок, өнөгү жок. Кимекен шерик, мына бул эки жан достай. Ой, аяк чыйна, ой, аягыңды чыйна. Тикенектер келе табы, тил озуңду чыйна. Тигил өкө келе табы. Канатын агыла, карадан агына, багына карма демеу. Жагынбай жүгүнбөй, жалтанбай жөнеле, жүдөгүн бөжөктө болбо демеу. Баскаң эң талап, багалек баталап, жүрөгүң катталап, өтүгүн жыртылып, чекеден тергетип, неримди терметип, болбосо жеңилип калба демеу. Кимекене, бул өкөдө баягы быраттарын баян алыптарын чаянып, ратына таянып, тапкана маяна жыйынтык аяга жүрөгү дайыма жорука даяр убат эле бүт эле сагынып күткөндөр чыдамы бүтүдө. Аягы так демин, түздөгү бат демин, какайып так белиңди укканда хип-хап демин. Аягы так демин, түздөгү бат демин, какайып так белиңди мына хип-хап демин. Ой, ары чыйна, ой, аягыңды чыйна. Тикенектер келе табы, тил озуңду чыйна. Тигил өкө келе табы. Ушундай көңүлдүү нотада биздин чыгарылышыбыз да аягына келди. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди болдум. Түстүү тасма берүүсү. Бизди калтырбай көрүңүздөр.